Бишкекте экс-депутат Равшан Жээнбеков кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык мурунку элекүүлүү барымтага алуу жана массалык башаламандык уюштурууга шектелип жатат. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында Жээнбеков 48 саатка кармалды. Ал ИИМдин тергөө кызматына сурак берди дейт Жолдубаева. Мурунку депутат Кой Таш окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Буга чейин аны Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү бир канча жолу сурак алышкан болчу. Милиция балдарын уруп таштап кеткен атасын чакырткан аялды издөөдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык милиция сабоо фактысы боюнча шаар аймагында издөө иштерин жүргүзүүдө. Социалдык тармактарда балдардын атасы кетип калгандыктан сабаган аялдын видеосу тараган. Балдарын уруп жаткан аял: "Мен азыр силерди таштап кетем, ыйлабагыла, атаңарды чакыргыла" деп айтканын көрүүгө болот. Кээ бир жалпыга маалымдоо каражаттарында балдарын сабаган аялдын сүрөтү дагы жарыяланган. Борбор калаада сөз эркиндигин колдоо максатында реакция 2 митинг өтөт. Бул тууралуу соц тармактарда жарыяланууда. Акция Ала Тоо аянтында 18 декабрда саат 11:30 башталат. Тынчтык акциясынын өтүшүнө бир тууган Матраимовдордун жалпыга маалымдоо каражаттарына карата доо арызы себеп болду. Жалпы доо суммасы 60 миллион сом. Белгилей кетсек, буга чейин Азаттык жана Клуб сайты Кыргызстандан чыгарылган миллиондор иликтөөсүнүн экинчи бөлүгүн жарыялаган. Аны 24 KG сайты шилтеме берип жазып чыккан. Азаттык жана Клуб иликтеген маалыматты мекемелер аралык тергөө тобу иликтей турганын УКМКдан билдиришкен болчу.